Arkadaşlar, кезектеги кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы расмий эмес иш кагаздары, алардын ичинен өмүрбаян жана мүнөздөмө. Балдар, биз силер менен 5-6 класстарыбызда стиль, кептин стилдери жөнүндө түшүнүк алганбыз. Негизинен стилдер 5ке бөлүнөт: ооз-эки сүйлөшүү стили, көркөм стиль, илимий стиль, публицистикалык стиль жана иш кагаздары стили болот. Жалпылап караганда буларды 2 топко бөлөбүз: ооз-эки стиль жана жазуу стили деп. Ооз-эки стилдерге булар монологдук жана диалогдук кептер кирет. Ал эми жазуу стилине көркөм стиль, илимий стиль, публицистикалык стиль жана иш кагаздары стили. Мына бүгүн токтоло турган темабыз иш кагаздар стили. Иш кагаздар стили негизинен 2ге бөлүнөт: расмий жана расмий эмес иш кагаздары болуп. Биз бүгүн расмий эмес иш кагаздары жөнүндө толугураак маалымат алабыз. Расмий эмес иш кагаздары атайын үлгүлөрдүн негизинде же белгилүү бир формага салынып жазылат. Алардын айрымдары мекеме, уюмдар тарабынан жүргүзүлсө, кээси жеке адамдар тарабынан дагы аткарылат. Расмий эмес иш кагаздарына төмөнкүдөй талаптар коюлат: диалектикалык сөздөрдү колдонбоо, көркөм сөз каражаттарын ыксыз пайдаланбоо, айтылуучу ойдун тактыгы жана ачыктыгы. Демек балдар, мына ушул 3 эрежени толук колдонуубуз зарыл. Расмий эмес иш кагаздарына кайсылар кирет? Буларга чакыруу кат, тил кат, ишеним кат, түшүнүк кат, кулактандыруу, тактама, арыз, билдирүү, акт, өмүр баян, мүнөздөмө, келишим, отчет, табель, буйрук, чогулуштун токтому жана башкалар. Мына ушулардын ичинен биз өмүр баян жана мүнөздөмө жазууну үйрөнөбүз. Мүнөздөмөгө токтоло кетсек, мүнөздөмө бул мекеменин, окуу жайларынын, мектептин жана башкалардын жетекчилери тарабынан берилет. Анда туулган жери, туулган жылы, улуту, иштеген кызматы, коомдук иштерге катышкандыгы, ишиндеги жакшы жактары жана кемчиликтери, ишке болгон мамилеси, коллективдин ичиндеги кадыр-баркы көрсөтүлөт. Мүнөздөмөнүн аягында кайда кайсы мекемеге эмне үчүн берилгендиги жазылып, мүнөздөмө берген адамдын иштеген иши, аты жөнү жазылып, колу коюлат. Ал эми датасы кагаздын оң жагына коюлат. Мүнөздөмө бул мектепте класс жетекчи тарабынан окуучуга берилет жана ошондой эле мекеме жетекчиси тарабынан кызматкерге да берилет. Эми ушулардын ичинен мектептеги класс жетекчиси тарабынан окуучуга берилген мүнөздөмөгө көңүл буралы. Окуучуга мүнөздөмө класс жетекчиси тарабынан 4-класстын аягында берилет. Бул учурда баланын инсандык өзгөчөлүктөрү чагылдырылат. Андан кийин 9-класстын аягында берилет, эгерде окуучу колледжге же кесиптик мектепке бара турган болсо. Андан кийин 11-класстын окуучусуна берилет. Мында бүтүрүүчүлөр жогорку окуу жайына тапшырууга керектелет. Класс жетекчилери тарабынан мүнөздөмө кандай жазылат? Анда биринчи жылы, улуту, жүрүш-турушу, коомдук иштерге катышкандыгы, окуудагы жакшы жактары жана кемчиликтери, окуучунун досторуна, окутуучуларына болгон мамилеси. Анда балдар, биз класс жетекчи тарабынан 11-класстын бүтүрүүчүсүнө жазылган мүнөздөмөгө көңүл коюп көрөлү. Ош шаарындагы номер 18-Наваи атындагы мектеп-лицейинин 11-классынын окуучусу Жакыпов Талантка
мына бул жерде 2003-жылы туулган Улуту Кыргыз деп туулган жылы жана улуту дагы берилип атат. Талантка мүнөздөмө. Жакыпов Талант 2009-жылдан бери биздин мектепте окуп келе жатат. Жыл сайын бардык сабактардан эң жакшы деген баага татыктуу болуп, жүрүш-турушу жагынан да башкаларга үлгү. Жоопкерчиликти ар дайым сезе билип, милдетин так аткарат. Жолдошторуна жардам берет. Коомдук иштерге да активдүү катышат. Өзгөчө математика сабагына кызыгат. Республикалык олимпиадага катышып, алдыңкы орунду ээлеп, мектептин намысына жараган. Мектептеги математика Дубал газетасынын редколлегиясынын жетекчиси. Классташтарына ар дайым жардам берип, аларга камкордук менен мамиле кылат. Классташтарына гана эмес, жалпы мектепте кадыр баркка ээ. Класс жетекчисинин колу, класс жетекчисинин аты жөнү жана оң жагында мүнөздөмө жазылган күндүн датасы коюлат. Экинчи мүнөздөмө бул кызматкердин өтүнүчү боюнча же башка мекеме, уюмдун өтүнүчү боюнча берилет. Мүнөздөмө көпчүлүк учурда кызматка бекитүүдө же чет өлкөлөргө жөнөгөндө кызматкердин абалы менен таанышуу максатында берилет. Мүнөздөмөдө ишмердүүлүк, коомдук милдеттер, кызматкердин жүрүш-турушу, анын жеке кадыр-баркы жана кемчиликтери чагылдырылышы керек. Эми биз кызматкерге жазылган мүнөздөмөгө көңүл буралы. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын укук жана башкаруу факультетинин методисти, 1979-жылы туулган Улуту Кыргыз жогорку билимдүү Жумабекова Гүлкайырга мүнөздөмө. Гүлкайыр Жумабекова 2005-жылдан бери Бишкек шаарындагы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын укук жана башкаруу факультетинде методист болуп эмгектенип келе жатат. Ал иштеген учурда өзүн ишин мыкты билген, такшалган адис катары көрсөттү. Гүлкайыр Жумабекова университеттин коомдук иштерине активдүү катышат. Ал берилген ар бир тапшырмага жоопкерчилик менен мамиле кылат. Кесиптештерине дайыма жардам берүүгө даяр. Аларга камкордук менен мамиле кылат. Гүлкайыр Жумабекова кесиптештеринин арасында кадыр баркка ээ. Ал республикалык илимий-теориялык конференцияларга катышкан. Орус жана англис тилдерин мыкты билген адис. Учурда окутуунун методикасы боюнча кандидаттык диссертациянын үстүндө иштеп жатат. Мүнөздөмө талап кылынган жерге берилди. Ректор Керезбеков, декан Мусалиев жана мүнөздөмө жазылган күндүн датасы коюлган. Демек, балдар, биз мүнөздөмө боюнча силер менен маалымат алдык. Андан кийин биз эми өмүр баян боюнча маалымат алалы. Адам өзүнүн башынан өткөргөн турмуш жолун баяндап жазуусу бул өмүр баян деп аталат. Эскертүү: өмүр баян башкалар тарабынан жазылууга тийиш эмес. Ар бир адам жумушка орношкондо, окууга тапшырганда, жаңы кызматка өткөндө өз кол жазмасы менен жазылат. Ал төмөнкүдөй тартипте жазылат. Иш кагаздарынын аталышы жазылат эң биринчи. Андан кийин текст. Ал текстте эмнелер жазылат? Ал текстте өмүр баян жазган адамдын фамилиясы, аты, атасынын аты, мен деген жактама ататууч менен башталат. Андан кийин туулган жылы, айы, күнү жана туулган жери. Андан соң үй бүлө мүчөлөрү жөнүндө кыскача маалымат. Анда ата-энесинин, бир туугандарынын фамилиясы, аты, атасынын аты, иштеген жери жазылат. Андан соң билими, адистиги, мектепке кирген жылы, мектепти аяктаган жылы, окуу жайына же башка жумушка орношкон жылдары жазылат. Андан кийин иштеген кызматы, иштеген жери, акыркы иштеген жери жана акыркы иштеген кызматы. Сыйлыктары, наамдары, коомдук иштерге катышуусу, аягында үй бүлөсү жана балдары, үй бүлөлүк абалы жазылат. Андан кийин аты жөнү, колу жана датасы коюлат. Өмүр баяндын үлгүсү
мына ушундай силер экранда көрүп турганыңдай жазылыш керек. Биринчиси өмүр баян жазылыш керек. Экинчи текст жазылат. Текстте эмнелер жазыла тургандыгын мен жогоруда силерге атап кеттим. Андан кийин датасы, колу, аты жөнү. Демек, балдар, мына ушул үлгү боюнча жазылган өмүр баянга көңүл буралы. Мен Токтобаев Болот Темирбекович 1975 жылдын 9 ноябрда Бишкек шаарында туулгам. Атам Усупбаев Темирбек, апам Токсобаева Бактыгүл. 1992 жылы Бишкек шаарындагы номер 6 орто мектепти бүтүрүп, Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин экономика факультетине өттүм. 1996 жылы университетти аяктап, 1996 жылдан баштап 1997 жылга чейин Францияда окудум. 1997-1999 жылга чейин өнөр жай жана соода министрлигинде жетектөөчү адис болуп эмгектендим. 1999-2005 жылга чейин АКБ Кыргызстан банкында эмгектендим. 2005 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратында уюштуруу бөлүмүндө инспектор кызматын аркаладым. Ушул эле жылы Кыргыз Республикасынын премьер-министринин жардамчысы болуп иштеп келдим. 2007 жылдан 2009 жылга чейин экономика өнүктүрүү министрлигинде иштедим. 2010 жылдан бери Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратында эмгектенүүдөмүн. Үй бүлөлүк абалым: жубайым Гүлзат Саламаттык сактоо министрлигинде юрист болуп иштейт. Бир уул, бир кызым бар. Өмүр баян жазган күндүн датасы, колу жана аты жөнү. Демек, балдар, мына ушул бүгүнкү өтүлгөн теманы бышыктоо үчүн силерге тесттер берилет алдыда. Мына ошол тестте берилген суроолорду туура жоопторун белгилешиңер керек. Демек, балдар, бул тесттеги суроолорго жооп берген болсоңор, анда үйгө тапшырма. Өзүңөрдүн өмүр баяныңарды жогорудагы белгиленген үлгүдөгүдөй кылып жазып, мага WhatsApp группасы аркылуу жөнөтөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабактан кездешкенче сак саламатта болгула.